Саламатсыздарбы, Мир 24 чекит KG каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн Московский районунун Садовой айыл өкмөтүндө этникалык бордоштордун башын бириктирип, Жергетал биримдиги фонду волейбол оюнун уюштуруп жатат. Анда биз менен чогуу бирге болуңуздар. Şu oyundu ынтымакта тынч гана өткөзүп, oyundu уюштургандарга биринчиден бардыгы чоң рахмат. Алдыга койгон максат тилегиңерге жеткиле. Ынтымакта болгула, оюнуңарды ачык деп жарыялайбыз. Амин. Урматтуу бир туугандарым, мен Памырдан келген Кыргыздардан болом, 2017-жылы келгенмин. Атым Абдылвахит Жээнбек уулу. Анан азыр учурда Карабалтада жашайм. Анан мында Карабалтада биздин Сарколчу туугандарыбыз, Жергечал туугандарыбыз şu kişiler менен биргелешип, şu kişiler элиге кошуп, тойлору болсо, ушундай бир коноктору болсо, şu бизди ала жүрөттөр дайыма жакшылык, жамандыктары да, анан буякта да эли журтубуз бар экен. Şu эли журтубуздун барлыгы кубанып, мана бүгүн мында футболго Нургапчы туугандарыбыз, Жергечалчы туугандарыбыз катышып, мында мени да Памырлык тууганыбыз сен да кел деп чакыргандары үчүн ыраазычылык билдирем. Мында жаш балдарга Алла Таалам өмүр берсин. Оюндары жакшы, биримдикте, ынтымакчылыкта дайыма Жергеталчы, Нургапчы, Памырлык кыргыздар биримдикте болуп, бир элбиз, тилибиз бир, салтыбыз бир, уруубуз бир, барлыгыбыз бир элбиз, ынтымакта бололук. Барыңыздарга, келген конокторго, келген катышуучуларга, оюнчуларга барыңыздар саламатсыздарбы? Бүгүнкү оюнга мисалы мына Жергеталдык туугандар уюштуруп, этникалык кыргыздардын баарын башын бириктирип, ушул волейбол оюнуна чакырышты. Биз Мургаптан бир команда келдик. Өзүбүз Мургаптан болобуз. Биякта Өзбекстандан, Памирден, Ауганстандан келдим, о Абдубайт ака. Барыңыздарга терең ыраазычылык, уюштургандарга дагы терең ыраазычылык, акылга жана башка ушул уюштурган топко. Анан эми оюнчуларга, ойногон спортсмендерге эми ийгилик каалайбыз, күчтүүңүздөр, утуңуздар. Эң негизги эле бул ынтымакта. Биринчи баарыбыз этникалык кыргыздар, Кыргызстандын сырттагы кыргыздар болуп эсептелебиз. Бул эми тарыхта эле ошол жакта калганбыз, биз көчүп кеткен эмеспиз. Бул граница бөлүнгөндө эле ушундай тагдыр экен, пешенебизге жазылыптыр. Бирибиз Тажикстанда, бирибиз Кытайда, бирибиз Афганистанда калып калдык. Бияка келгенибиз дагы бул Кудайдын буйругу экен, келип калдык. Эң негизгиси ушул этникалык кыргыздар бир биригип, бир ушундай ынтымакта, жакшылыкта жүрүш максатында. Бул алдыда да көптөгөн иштерди жасасак болот. Спортто эмес, маданият жана башка эң негизги биримдик. Бул максат баягы биздин келгендерди бириктирүү максатында болгон. Дагы көптөгөн оюндар келечекте болот деп ишенебиз. Этникалык кыргыздар арасында биримдикте, ынтымакта болсок, күч бирдикте дегендей баарыбызга жакшы болот. Ошол сиздерге айтарыбыз. Рахмат. Саламатсызбы? Кайсыл жерден келген коноксуз? Саламатчылык. Мен ушул Садойдон эле турам, ушул жакта жашайм. Кошуна эле турам. Өзүнүн негизи мен Жергеталдан, Жергеталдын Улама деген айылынан ошол жакта туулуп, ошол жакта өсүп, азыр убакта бул жакта жашайбыз. Бул жерде бүгүн волейболду уюштургандар, мына Акылбек,
акылдын достору, булар менин инилерим. Ушулар анан ушуларга биз кандай деп айтсам, бул волейболго болельщик катары келип, ошо инилерибизге дагы кичине эме кылып келип отурган. Кайсыл команданы колдоп келдиңиз? Мен улама улама командасын, конечно. Жана оюн кандай жүрүп жатат? Улама командасы жеңишке жетет деген ойдосузбу? Энди улама командасы албетте жеңишке жетет деген ойдобуз, Кудай кааласа. Азыр оюн жакшы болуп атат. Мына Карамык, Мургап туугандар ойноп атат азыр. Өтө жакшы болуп атат оюн. Саламатсызбы? Кайсыл командада ойноп жатасыз жана бул оюндун уюштуруу максаты эмнеде? Саламатсыңарбы? Биз мына бүгүн эң бир жакшы мареке өтүп жатат. Мен өзүм Жергетал районунан келген кыргыздарбыз биз. Мен Ачалма айылынын командасында ойноп жатам. Аксакалдар командасыбыз, анан жаштар командасы менен ойноп жатабыз. Оюн жакшы болуп жатат. Кудайга шүгүр, рахмат ушу оюнду уюштурган адамдарга, ушу марекени уюштуруп жаткан Жергетал коомдук эседе марекесине рахмат. Жакшы өтүп жатат оюн. Балдар бардыгы манайлары жарык. Ушундай оюндар болуп турсун, ушундай немелер, марекелер. Кудай кааласа бул марекелердин болгону бул спорт өзү ден соолуктун булагы деп коет. Спорт бар жерде ынтымак болот. Кудай кааласа ынтымагыбыз үзүлбөсүн. Бардык жерде мына мисалы үчүн кыргыздын менталитетин көтөрүп, жакшы оюндар менен жакшы ийгиликтерге жетишип жүрө берелик. Сиздерге рахмат, бардыгыңыздарга, ушул марекени уюштурган кишилерге. Туугандар, биринчиден ассалому алейкум, баарыңыздарды кош келипсиздер. Бул жерде бир гана биз уюштуруучубуз этникалык кыргыздардын башын бириктирип ынтымак акелейли деп чечтик. Биз Жергетал биримдиги коомдук фондунун негиздөөчүсү, мен аты жөнүм Акылбек Махкамбаев. Мен жардамчылар болуп, жардам берип, ушул эки досум жардам берип келе жатат башынан бери. Жаштарды ынтымакка чакырып, өздүн маданиятыбызды жок дегенде Кыргызстанга көчүп келгенден кийин биз бир нерседен салым кошуп Кыргызстанга көтөрүшүбүз керек. Биз спорт жагынан карадык, бизге туура келди, спорт жагынан көтөрөлү деп. Биринчи өзүбүздү көтөрөлү, анан республикалык деңгээлде көтөрүлөбүз деген үмүт менен баштап отурабыз бул иш-чараны. Сиздерге биринчиден ыраазымын ар бириңиздерге, келген катарыңыздарга. Экинчиден бул оюн жакшы тынч өткөрүп берсеңиздер жакшы болот. Биздин максатыбыз да тынч өтсө, ошол негизги максат. Рахмат. Оюндун жүрүшү кандай болуп жатат? Саламатсыңарбы? Биз оюнга бул биринчиден этникалык кыргыздардын ынтымагы үчүн бизди Мургаптан чакырышты. Мургаптан бир команда алып келдим. Оюндун жүрүшү абдан сонун болуп атат, жаңы эле башташты. Ошол эң негизгиси, ошол ынтымактын негизинде өтүп аткан оюн болуп атат. Ошол командаңызга ийгилик алып кетсеңиз. Командама ар бир команданы алып келген киши өзүнүн командасынын жеңишини, утугуну каалайт эмеспи? Ошол мен дагы ошол ниетте Бишкектен команда түзүп келдим. Кудай буйруса ийгиликтерди каалайбыз, ийгиликке жетебиз деген ишеничибиз бар. Ошол рахмат. Этникалык кыргыздардын Меңке Чокон деген оюну бар. Ошонун федерация түзүп, мен ошону жетектеймин. Ошол федерациянын президенти болом өзүм. Биз мындан сырткары дагы өзүбүздүн улуттук оюнду жылда өткөрүп жүрөбүз. Жакында республиканский оюнду өткөрөбүз. Кудай буйруса 7 область катыша турган оюн. Бул волейбол эле эмес, этникалык кыргыздардын арасындагы футбол жана башка дегендей
бул негизи ынтымактын негизинде, анан улуттук баалуулуктун негизинде биз ушундай оюндарды көп оюнду өткөрүп турушубуз керек. Айрыкча бул этникалык кыргыздар көчүп келгенден кийин биз ал жактагы маданиятыбызды унутпай, ал жактагы бар нерсени, унутуп калган маданиятты биякта да көрсөтүп, Кыргызстанда биз салым кошуп, Кыргызстандын ийгилигиге салымыбызды кошуп, өзүбүздү көргөзүп, ошондой бир чоң ийгиликтерди кыргызстандыктар менен бирге иштерди алып барабыз деп ишенем. Кийинки эфир жок да анда. Саламатсызбы? Азыр эле ойноп чыктыңыздар. Оюн кандай өттү? Саламатчылык. Оюн жакшы болду. Бизге каршы ойногон команда да мыкты экен. Мургап командасы менен ойнодук. Оюн жакшы болду. Биздин команда деле жакшы ойноду. Ошол биз ошо ынтымак үчүн уюштуруучуларга чоң рахмат. Оюн мыкты, жакшы болду. Негизинен канча команда ойноп жатасыздар? Команда боюнча бир 14 команда бар дейт азыр. 14 команда болуп берүүсү. Ошолордун арасынан мыктысы жеңсин деп турабыз, ким мыкты болсо. Oyna жакшы. Саламатсызбы? Кайсыл командада ойноп жатасыз жана оюн кандай өтүп жатат? Саламатчылык. Биз Мургап Саркол командасында ойнойбуз. Мен ушул команданын капитанымын. Оюн жакшы болду. Буюрса азыр биринчи жеңилип чыктык. Мен дагы буюрса жеңебиз деген үмүт бар. Жакшы, атаандаштарыңызга ийгилик каалап кетсеңиз. Атаандаштарыма жалпы бүгүнкү катышып жаткан оюнчулардын баарына ийгилик каалайм. Ошо өзүмө да ийгилик. Бул волейболдон сырткары дагы кандай оюндарды уюштурса жакшы деп ойлойсуз? Волейболдон сырткары кайсы оюн? Шахмат, настольный теннис. Ошолорду ойнойм. Саламатсызбы? Бул иш-чара боюнча оюңуз кандай? Деги эле оюн кандай жүрүп жатат? Саламатчылык. Мен бул иш-чара боюнча жакшы да эми. Бул волейбол деген оюндар бул эми кыргыздын жаштары үчүн эң бир жакшы оюндардын бири. Кыргыздардын түр-түр оюндары бар. Мындай биздин ата-бабабыздын ордо оюн дегендери бар. Биздин Памырда көбүнчө ошону ойнойттурчу. Анан мындай волейбол оюндары, футбол оюндары ондай жок. Азыр балдардын оюнун азыр көрүп сыймыктанып жатам. Жакшы оюндар бул өзүнчө. Кыргыздын бир жакшы оюндарынын бири. Жакшы, волейболдон сырткары кандай оюндарды уюштурса жакшы деп ойлойсуз? Эми калган оюндарды мен онча эле биле албайм. Мына ушул ордо оюну биз үчүн өтө маанилүү. Биздин жет атабыздан бер жакка ата-бабабыздан калган бул бир кыргыздын оюну. Кыргыздан башка улут бул ордо оюнун ойнобойт. Урматтуу мекендештер, баарыңарды бүгүнкү ынтымак турнири менен куттуктайм. Бүгүнкү ынтымак турнирди Акылбек инибиз жаштар канаты, жаштар ынтымагы уюштуруп атат экен. Бүгүн мына 40-45 жаштан жогорку командаларда катышып жатат экен. Баардыгыңыздар кош келипсиздер. Урматтуу мекендештер, биздин арабыздан ушундай чыгаан жигиттер ушул спорт тармагыга сейрек жашоого жаштарыбызды чакырып, ушундай жакшы үлгүлүү жумуштарды уюштуруп атат экендер. Биз чакырылган конок катары келдик. Анан бул жерде келечекте ушундай биздин жаштарыбызды колдойлу, жаштарыбыздын келечеги кенен болсун, биримдигибиз дайыма болсун, бирге бололу деген максатта биз кичине чакан белегибизди
ыйгарып тапшырып кеткенге уруксат бериңиздер. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күnkү ынтымак волейбол турнирини уюштуруучуга ардак грамотасы Кыргыз Республикасынын Чүй областынын Москва районуна караштуу Садовый айылындагы жаштар жана бардык башка айылдардын арасындагы ынтымак волейбол турнири уюштурган Маккамбаев Акылбек Зиябидиновичка арналат, сыйлайбыз. Урматтуу мекендештер, менин калуу тилегим ушул жерде аксакалдар да бар экен, бардыгы Кудай буйрса бата берет. Биз менен чогуу мына карекелерибиз келген, жаш активисттерибиз келген, бир канча бул жакта коноктор да бар экен. Бардыгыңыздар кош келипсиздер. Келечекте bundan да жакшы деңгээлде өткөргөнгө аракет кылабыз деген сөздөрдү уктук. Келечегиңиздер кенин болсун, ынтымагыбыз өнүгүп өсө берсин. Кыргызстан мекенибиз тынч болсун. Саламатсызбы? Бул иш-чараны кандай максатта уюштуруп жатасыздар? Жана ошондой эле бул иш-чарага кайсыл жактан коноктор келди? Жана бардыгына кызык болгон байгелер туурасында айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул иш-чараны Жергетал коомдук биримдиги фонду уюштуруп жатат. Албетте ал фонддун негиздөөчүсү мен Маккамбаев Акылбек. Бул жакка бүт этникалык бордошторду чакырып ынтымак оюн уюштуруп жатабыз. Кудай кааласа жакшы кытайлык, өзбекстандык, Мургап Тажикстандын Мургап Жергетал райондорунан келген коноктор бар бул жакта. Баары жакшы оюн көргөзүп атышат. Кудай буйрса ынтымакта эми ушул бойдон эле калып кетпей ынтымагыбыз уланат деп ойлойм. Албетте улап кетебиз. Анан приздер боюнча айтсам, приздер акчалай койгон жокпуз. Кубок бар, медалдар бар, ошондой эле сыйлоо баракчалары бар. Ушулар боюнча сыйлайбыз жеңишке жеткен командаларды. Мен бул жерде уюштуруп жатканымдан өзүм Жергетал районунан келгенмин. Улама деген айылдан спорттун көтөрүүгө биз албетте жардам беребиз. Биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, Кыргызстандын аз да болсо маданиятына, спортуна салым кошкубуз келет. Ушул ойдон биз токтоп калбайбыз. Дагы жакшы салымдарды кошуп кетебиз. Кудай кааласа алдыда. Жакшы, ал бул эми волейболдон сырткары кандай оюндарды уюштурайын деген ойлор бар алдыда? Алдыда Кудай буйрса эми футбол оюнун уюштурабыз, күрөштөрдү уюштуралы деп атабыз. Анан волейбол боюнча токтоп калбайбыз. Албетте бул республикалык деңгээлде чыгарганга аракет кылабыз. Аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө бул иш-чарага жардам берген менин өзүмдүн досторум бар. Ошондой эле бул жакка келген коноктордун баардыгы келип берди. Булардын дагы жардамы чоң келип бергендери мен үчүн чоң жардам болуп атат бул жерде. Жакшы, анан бул бирикмеге кандай фонд же болбосо спонсор барбы, же өзүңүздөр гана уюштурасыздарбы? Бул фондко азырынча эч кандай спонсор жок. Бул оюндарды, иш-чараларды албетте өзүбүз уюштуруп жатабыз, өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарып, элдин ынтымагы үчүн эмне гана кылбайсың. Элибиз ынтымак болсо, маданиятыбыз, спортубуз көтөрүлө берсе, биз дагы деле иштей беребиз, талкпай эмгек кыла беребиз. Жакшы, чоң рахмат анда. Erkin Ali. Kutlu olsun. İbrahim. Nurhanov Nur.
Алтынбек. Султанов Қанабек. İkinci komanda. Kengirak, buraya ev var. Muhidin kaç? Muhidin. Damir. Ya John, manda turlar, kameraga tushsin yaxshi. Jafarov İsa. İlyasov Muhidin. Boşayev. Ынтымақта бірігіп, дайыма ойындарды көтереді. Бұл ойын берген балдардың өмірі ұзын болсын. Тыныштық ойнап күліп ойындарды ұзартып жүреді. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн этникалык бордоштордун арасындагы болуп өткөн оюнду чагылдырып бердик. Сиздер менен мен Айпери Азаматова болдум.